Один вопрос был. Один вопрос был, да. Признаете виновным. Я қойтоластар ғой. Что виновным? Признаете виновным. Бәке чуғыластар бұл жақта. Қалай мол теш жаққа жақын келді. Мол теш жаққа жақын келдікші. Сот болды бұл тергөө қандай болып атат? Эми өзү мыйзам боюнча 2 айда бүтүш керек да тергөө дегенчи. Анан эгер иш абдан татаал болсо, ошондо дагы узартып бергенге неме берет, мыйзам мүмкүнчүлүк берет. Анан иш татаал болгондон кийин кандайдыр бир аракеттер жүрүш керек эле, амалдар жүрүш керек эле да. Анан бул жерде баарыбызды бир эле жолу чакырды. Чакырганда дагы эч кандай очный ставка болгон жок, эч кандай далил көрсөткөн жок. Мен келгенде айттым, мына күнөөңүздү мойнуңузга албайсызбы деди. Мен бар болгон айттым, мага бир эле далил көрсөтүп, мен алайын дедим да. Бир эле далил. Ошо бир дагы далили, бир дагы фактысы жок. Болду, ошо менен сурак бүттү. Эч кандай амал жүргөн жок. Эми азыр суранып атат. Мына өзүңөр жанагы өтүнүчтөрдү окусуңар керек. Ал жерде суранып атат. Биз азыр экспертизага берет элек. Эмнени берет экспертизага? Бизге көрсөтүш керек эле да, мына мындай материалдар бар экен. Биз муну экспертизага берген атабыз депчи. Очный ставка жүргүзөт элек дейт. 2 ай эмне кылып жүрүштү? Эшик тактап жүрдү, эмне кылып жүрдү? Демек бул жерде жөн эле бул эми кемпирабад маселеси деле бүттү. Башында кемпирабад деп аткан. Азыркы токтомунда кемпирабад жөнүндө бир сөз жок. Бирок ордо деп атат да, мына буга чейин массалык баштамандык деп атса, азыр болсо булар күч менен конституциялык түзүлүштү өзгөртөбүз деген, күч менен бийликти басылабыз деген деп ошондой немелерди айыптарды жазып атат. Бирок дагы байкагыла, баягыда да мен айткам. 26 кишиге бардыгына бирдей айып тагып атат. 2 айдын ичинде мейли мындай бизди кылмышкер катары көрсүн. Бир топ болсо, топту ар бир адам ар кандай ролду аткарат да. 2 айдын ичинде ошонун баарын жазыш керек эле. Мына баланча каржылады, баланча уюштурду, баланча аткарды депчи. Эч нерсе жок. Бардыгыбыздыкы бирдей. Дагы деле. Бардыгыбыздыкы бирдей. Демек бул жерде азыр эми жөн эле мындай кандайдыр бир, эгер буга чейин булар мамлекеттик кызыкчылык менен, булар кемпирабад боюнча элдин оюн башка жакка буруп атат, анан элди бузуп атат деген мамлекеттик кызыкчылык менен бизди кармаган болсо, азыркы күндө ал мамлекеттик кызыкчылыкта эч кандай неме жок, маңыз жок. Ал жердечи болду, кемпирабадды өткөрүп беришти, түбөлүк өткөрүп беришти да. Азыр бул жерде жеке кекчилдик, жеке өч алуу, анан күчүн көрсөтүү. Мен силерге көрсөтөм деген мааниде кетип атат да. Ушундай эле мааниде кетип атат. Анан өткөндө өзүңөр көрдүңөр, установканы берип койду тергөө органдарына, ишти тергейсиңер, сотко жеткиресиңер, анан мен райым кылам буларды деп койду да. Мына ошол установка азыркы күнгө чейин иштеп атат. Президенттер баштан ошентип тергөө органдары менен сотторго ошентип установка берип коет. Анан булар өзүңөр эми дагы канча жүрөт? Тергөө дагы канча болот? Аны Кудай билет. Анткени эч нерсе жок. Токуш керек. Токуганга убакыт керек. Ошон үчүн жомок токулбай атат, толугу менен токулбай атат. 26 адамга жомок токуш оңой эмес да. Ошон үчүн ар бирибизге бир жомок токкандын ордуна баарыбызга бирдей кылып токуп атпайлы. Ошол эле. Бирок биз баягы эми булар кичине акылына келип кичине сезгенип мамлекеттин аброюн абдан бир чоңдоо кетип атат да. Кыргызстан демократиялык өлкөдө айтып келсек, азыркы күндө Кыргызстанда массалык түрдө репрессиялар болуп атат. 37-жыл тарыхта массалык репрессиянын жылы болсо, мына азыр 2022 жыл Кыргызстанда массалык репрессиянын жылы болуп калат. Садыр Жапаровдун бийлигинин учурунда массалык репрессияга алган, алардын арасында туткун айымдар болгон, саясий туткун айымдар болгон деген нерсе тарыхта түбөлүп калат. Мамлекеттин имиджине абдан чоң сокку кетип атат. Бирок мындай нерселерди да булар ойлонбойт да. Жеке өзүнүн эле баягы өзүнүн сезимин мен буларга көрсөтөм, мен буларды каматам. Анткени баягы кемпирабад маселеси боюнча президент менен камчылык ташып жолукканда, ошондо ачык эле ошол жерде отургандарга айтпайм, аларга карата ачык эле айтылыптыр. Мен силерди барыңарды жакын арада камайм депчи. Ошол нерсе 2 күндөн кийин Кларидия, вы можете сказать в части другого обвинения, что вам меняют? Мы не поняли. Вот раньше вам меняли организацию массовых беспорядков, а сейчас? Да, сейчас они уже пишут, что мы хотели организовать массовые беспорядки с целью захвата власти. Ну, правда, статью они еще не предъявляют.
но уже видно по вот этому тексту, что они как бы уже обвинение, оно становится уже гораздо более такое сложное, но вся проблема в том, что с точки зрения юриста, да, то есть если ты человека в чем-то обвиняешь, однозначно ты должен это доказать. У тебя должны быть основания, у тебя должны быть факты, но ничего нет, абсолютно ничего нет. Единственное требование было, вы говорите, признайте свою вину. Я говорю, хорошо, один факт мне покажите, один факт. Вот вы перечисляете, что я там с людьми встречалась, что я там что-то публиковала, что я там еще что-то делала. Хоть один факт, говорю, мне покажите, и я готова признать. Но ни даже этого нет. Нету, даже одного факта нету. Поэтому все это из пальца высосано. Я не знаю, что они там бесконечно извиняются, им временами становится стыдно. Они извиняются, ой, извините, от нас же ничего не зависит. Ну, до каких пор это будет продолжаться? До каких пор это будет продолжаться? И потом самое интересное, знаете, вот я хочу особо это подчеркнуть, да? Человек, который сам прошел через все эти испытания, через все эти тяготы, и столько в своей жизни видел горе, да, в связи с незаконным обвинением, сейчас преследует нас, таких же невинных людей. Но при чем здесь мы? То есть это получается... При чем здесь мы? Не мы же его посадили, мы наоборот его защищали. Бегали по митингам, по этим комитетам, бегали, защищали, его супруга, может, это подтвердить. При чем здесь мы? При чем здесь мы? То есть получается, что он хочет, чтобы вы увидели, но при чем здесь мы? То есть вам, получается, поменяли статью? Статью не меняли, статья та же. 278 удаляет. Просто дополнили, да? Нет, хотя надо В описательной части